органда иштегендиктенби абдан мындай так жүрөт, анан болгон нерсени баарын багы айтып чыгат да, ырларында бүт туура эмес жактарын баары бетке айтып. Баягы Райкан Шүкүрбеков абаларыбыз жас эмес беле тамсилде. Ошол жарык экен да. Тамсилдеби да, окуп берем бир. Тамсилде экен. Тамсилдер бар толтура. Эми сиз жанрга алып калдыңыз, тамсилчилер аз. Сиздики жакшы болуп чыкпайт. Мен кыргызмын деп бир жазганымды окуп берейин. Мен кыргызмын, ата салтын сактаган. Мен кыргызмын, ата журтун сатпаган. Мен кыргызмын, экенимди сүйөмүн. Мен кыргызмын, эне сүтүн актаган. Мен кыргызмын, Манасырда оолумун. Мен кыргызмын, Ала тоодо туулдум. Мен кыргызмын, бабалардын осуятын бартаган. Мен кыргызмын, Санжираны тарыхымды тактаган. Мен бир сөз окуп коеюн, анан мен окусун. Мен анда турмуш темасында ырлардан жакшы эле окуп болуш керек. Лириканы жазбаса акын эмес, поэзия кичине өтпөй калат. Арзу кайталап атын айттырып, кагууда жүрөк аптыгып, керемет жака жетелеп, кеткени калдым азгырып. Түйшөнтүп түйшүк тарттырып, түк кетпей эсте турасың, дүрбөлөң түшкөн дүйнөмдүн дүбүртүн качан туясың. Сезимдер туйлап ашыгып, жылдыздай көккө чачылып, арбалып барам өзүңө, арзуумду желден айттырып. Сүйүүнүн бороон чапкыны, калбасын ичте буйгуп, катка жооп кылып кашкакчы, каптасын бойду жылуу. Эми Бактыбүл эже өзүнүн ден соолугуна байланыштуу бул бийик көтөрүп алган жок. Бактыбүл эженин ырынан да мен окуп коеюн, анан өзүмдүн ырымдан да бир куплет окуйун. Анан кийин эженикин да окуп коеюн деп тура берсеңиздер. Эми мындай болуп калды да, байке айткандай, ар бир нерсенин балалык кезде атам чабан болуп колхоздо иштеп, анан 4 жыл 3 ай бою биз Сусамыр жайлоосунда арабызда жайлоосунда мал багып чабан болгондон кийин ушул жакта жайкы каникулду өткөрүшчүбүз. Анан ошондо баратканда абдан жапжашыл, киратканда да жапжашыл, абдан өзүнчө бир табигат аябай бир өзүнчө бир укмуш болчу да. Эртең турсаң эле шараккал суунун немеси, анан кожогат, карагат терип ат менен алып барчыбыз токойлорго. Анан ошол кести бир эки куплет болсо дагы чагылдырып койгон. Сусамыр жайлоосу. Жайлоосуна Сусамырдын суктанып, мен жайында 4 жылда барганмын. Жердин бети жашыл баркыт жамынып, көркөмүнө мен жайлоону абалдым. Жайлоонун жапжашыл ыраны жыл сайын тосчу өзгөрбөй. Кыргыздын балдам кымызы турчу сабада өксөрбөй. Жылдыз катуулуп турчу эле, Сусамыр сенин асманың. Боз үйдө уктап, бой сергип, жайлоону тостум актамын. Биз анда нан да жапчубуз, кымыз да жасап баардыгын жешиппиз. Анан Бактыбүл эжеси кайсы жерде болуп экен? Бактыбүл курмада 122 дейт азыр. Бактыбүл курма ушул китептин чыгышына Макмал креативден колду түзүп, багы ар бир иштин ачуусу да болот, таттуусу да болот, оору да кыйын болот дейт. Эже да ушул ийгиликтин акы бети деп эсептейм. Мына 5-китеп чыгып атат. Ошол жерде эжени бир ырып коеюн. Бир башкача жагымдуу мерин издеп саланып, толук куймун соң көлүмдөй туталанып, ойлорум тынчтык бербей удургуса, ай өмүр өтүп жатат тушаланып. Таалайга тартууланган бакытымдай, таба албайм бир өзүңдү издеп жүрөм. Жарыгың мени каптап өтсө эгер, жай алып калбайт беле курган жүрөк. Балким калсак бул өмүрдө жолукпай, ырларымда жомок бойдон каласың. Башкаларга сабак болуп бул өмүр табышта экен ак сүйүүнүн дабасын.
булугуп сезимдерим бир башкача өрөккөп басып албай тура мыйлап өткөндөр эске түшүп дагы качанкы бук салган сагынычым иштен кыйнап эже дагы соңкөлдүн бир абдан касиетин белгилеп отурат. Соңкөлдө өскөн да, туулуп өскөн жер экен. Эми чыгармачыл байкелерге баарыңыздарга калемиңиздер курчуй берсин. Ушул ыйык Жайыл Баатырдын музейинде турабыз. Бул жерде өзүңүздөр көрдүңүздөр, тарыхты көрүп атасыздар. Ушул ата бабаларыбыздын каны төгүлгөн бекер болгон жок. Мына ушул биздин ушул күнүбүздү тилеп, ата бабалардын тилектери орундалып атат деп ойлойм. Жаратканга ыраазымын. Биз дагы ушул тарыхты билип, кийинки муундарга өткөрүп берели деген ниетте мынакей Жайыл Баатырдын Асан урпагынан тараган Динара Исаева эжебиз ушул Ак сарайды, Ак музейди бизге куруп берип отурат. 2012-жылы тургузулган. Ошондон бери мына мен да колуман келген окуучулар келет, келген сый коноктор келет, баарына тарыхты айтып отуруп, анан жанагы Жайылга тарыхчы да болуп калдым да. Негизи мен тарых салам жакшы көрчүмүн. Анан мен эми ошондой боло турган болуп калды. Өзүм деле баягы газеталарга, интернеттерге чыгарып атып ошолор жыйынтыктап, ошо Кудай кааласа сиздердин сыноолоруңуздар менен баягы кышайып калсам түзөп дегендей баягы менин кесибим өмүр бою бухгалтер болду да. Мен ошондон башка чыкпаш керек экен деп ойлочумун да. Анан баягы атам өтүп калчу, ай кожомкул балган сенин аталарың ошол жерде китеп жаз десе, мен туткам, ай ата мен эмне жазуучу элем, мен бухгалтермин депчү. Анысы кандай бир бул да талант экен да. Анан өткөндө биз ушу Кожомкулга да таазим этип келдик. Жайыл Баатырга таазим этип, урматына бүгүн дасторкон жайып Куран окутуп сиздер келип отурасыздар. Сиздерге да мен абдан ыраазычылыгымды билдирем, коомдун атынан, өзүмдүн атынан. Бар болуңуздар, байкелер, аман болуңуздар. Мына Жайыл Баатырдын урпагы деп атабыз, Сыдыкова Шымал Аксакалга дагы өмүрү каалап кетем байке. Дагы жакшы чыгармалар жаздыңыз. Китептерди көбүрөөк жасалып, бар бололук, ден соолукта бололук. Бүгүнкү күнгө мен абдан ыраазымын. Жараткан сиздердин келип бергениңиз үчүн бизге бүгүн поэзия кечеси жакшы өттү деп өзүмчө баягы мен жүрөгүмөн кубанып атам да. Сиздерге ыраазы болуп. Бар болуңуздар, ыраазы болуңуздар.